Аялдардын выделениясы даратты бузабы, кээ бирөөлөр сизди выделение даратты бузбайт деп айтат, нажас кантип бузбасын деп айтат. Экиленип калдык, кайсысы туура дейт. Биздин китептердин бардыгында сабилейин, жанагы улуу зара чыккан, кичүү зара чыккан жерден чыккан нерсенин бардыгы даратты бузат деген эрежебиз бар. Матындардын дерлик бардыгында мына ушундай, урматтуу бир тууганым. Жеке мен өзүм иштихат кылып жаңы маселе чыгара турган деңгээлдеги молдо эмесмин. Мен ушул алдында жазган китепти окуп, ошону айтып бергенге жараганым үчүн өзүмү абдан бактылуу сезем. Бир жаңы маселе чыгара турган, ойлоно турган деле акылым жетпейт, илимим дагы жок, ага менин мүмкүнчүлүгүм жок, шарият ага мага жол бербейт. Мустафа Зарка деген суриялык чоң алымыбыз, анан пакистандык бир-эки алымдарыбыз, урматтуу бир туугандарым, бул жанагы адамдагы түкүрүк сыяктуу, адамдагы чимкирик сыяктуу аялдардын абиретинен келген ушундай нерсе келет. Эгер даже канга окшобой келсе, кан аралашпаса, кызыл болбой турган болсо, туп-тунук ак болуп аткан болсо, выделение болсо, ошол даратты бузбаш керек деген фатвасы бар. Анткени акыркы учурда аялдардын ошол ден соолугу жакшы болбой, дээрлик аялдардын көпчүлүгүнүн ушундай болуп аткан себептен, ошол даратты бузбайт деп айтып аткан ханафи алымдары болгон себептен айттык. Такый Усманидің да кээ бир фатваларда ошол нерсе бар болгондугу үчүн. Эми мындай да, кээ бир адамдар фатва айтып атканда мындай бир такыбалыкты көп колдонушат да. Бизде такыба деген бар, анан фатва деген сөз бар. Ошон үчүн мындай фатва берип аткан муфти адам такыбалыкты ал ордуна коюп, фатваны өзүн айтыш керек. Кээде такыбалыкка салып бул болбойт дей берсең, ошол сен болбойт деген маселе менен адамдар кыйналып намазды окубай коюшу дагы мүмкүн. Ошон үчүн шариаттын туурасын айта берсеңиз, анан Кудай таала нарагын жеңилдетип иншалла кете берет. Адамдар такыба кылам деп отуруп, өзүңүзгө теңеп отуруп, мисалы үчүн адамдарды динден качырып албаш керек.